Ассалому алейкум. Жалпы жамаат таксиде иштеп жаткан мекендештер, жердештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Бүгүн 2-сентябрь. Өзүңүздөр билгендей эле таксиде азыр өзгөрүүлөр аябай күчүнө кирди. Ошол өзгөрүүлөр боюнча силерге айтып жана ошол өзгөрүүлөргө кандай жакшыртуу өзгөрүүлөрдү киргизсе болот деген оюңуздарды суранып кетер элем. Жазып коюңуздарды комментарийге. Жана өзүмдүн оюмду билдирип кетем. Биринчиден ошо өзгөрүүлөрдү айтып кеткен болсом, азыркы учурда Кыргызстанда өзгөрүүлөр кийинкидей. Оң рулду унааларга запрет коюлду. Лицензия алынуу сөзсүз түрдө талап кылынды. Налог, полис төлөмдөрү жоюлду, то есть азайтылды 2%га чейин. Яндекс такси эң эле крупный агрегатор Кыргызстанда болгон үчүн ошону эле алдым примерге. 0,3%-ин кошту. То есть мурда 17% болчу, азыр 17,3 болуп калды комиссия Яндекстики. Аябай өтө чоң, мындай айтканда, өзгөрүүлөр эмес таксинин жумушуна. Бирок ошонун негизинде бир кандайдыр бир жакшыртуулар болсо деген ой болуп атат да. Ошол жакшыртуулардын ушуну кылса жакшы болот эле деген оюңуздарды жазып кетиңиздер комментарийге. Азыр мен айтып кетейин, анан видеонун аягында сиздерге бирдекени түшүндүрүп кетем. Эмне үчүн мен ушинтип суранганымды. Биринчиден, проценттер көбөйгөнүнө байланыштуу. Мурда мисалы үчүн ар бир заказдан общий парктын комиссиясын жарашат, эми 19%, 20% алынат болчу. Азыр эми парктын комиссиясы мисалы үчүн 2% болгон болсо, кстати, парктар боюнча айтып кетейин, кимде ким парк издеп калган болсо, мен сиздерге миллион паркын сунуштап кетейин. 2% алат ар бир заказдан. Жана саламдаш иретинде 200 сом салып берет, плюс 300 заказ кылгандан кийин 800 сом балансыңарга тоже салып берет. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, миллион паркын сунуштайм, 2% алат, 0702 60 55 60 номерине. Миллион паркка кошулуп, миллион сом иштегиле мен менен кошо. Мен дал ушул паркта иштейм, туугандар. Улантабыз. Эгерде 2% болгон болсо, мисалы үчүн комиссиянын ошондо 17,2 19% алынат болчу да ар бир заказданчы. Менин учурумда кээбирки парктарда 3,5%, кээбирки 4, кээбирки 1,5, кээбирки 3%. Эми аны өзүңүздөр эле билесиздер. Ошол үчүн орточо эсеп менен алганда ошо 2% эле алдым. 19% келди. Эми ошол 19%ке плюс 2% кошулду. Это уже 21 и плюс 17% эмес, 17,03%. Ошондо 21,3 болуп калды да. Почти что как и Россиядагыдай, Москвадагыдай болуп калды бул жагы ужечи. Бирок условия андай эмес. Эми Яндекс Кыргызстанда иштеп аткандан кийин, Кыргызстанда уже ушундай налог эмелерди койгондон кийин, значит, Минтрансда деле информация бар да турабы? Кыргызстанда Яндекс жакшы иштеп атат, такси жакшы болуп атат, спрос көп. Ошого ушундай бир өзгөрүүлөр киргизди. А Яндекс водительдерге өзгөрүүнү киргизген жок. Ошол Яндекс өзгөрүүнү именно водительдерге өзгөрүү бир жакшы бир өзгөрүүлөр киргизген болсо, мен ойлоймун ошондо водительдер дагы ыраазы болуп калат да. Азыркы учурда конкретно мен эмнелерге ыраазы эмесмин. Мисалы үчүн, Яндекстен заказ түшөт. Заказды алам, плюс 100, 160, 150 деп коелу образына. Жолдун убактысы 25 мүнөт деп коелу. Жолда кетип атасың, Яндекс коюп берген маршрутмен кетип атасың болсочу. Анан кийин кетип атканда эме жол жабык болгон болот. Башка поворотко айлантырып, өзүң башың айландырып, тияк бултуруп, бияка бурсаң, ал жактан кайра бир маршрут түзүп берет, бирок ошол маршрут кайра ошол жакка алып келет да, жол жабык жаккачы. Информация жок получается Яндексте. Яндекс ошондо Минтранс менен информациясы эмес жок экен да, коннект жок экен. Получается Яндекс жөн эле акчаны ала берет, а ал жактан эч кандай пайдасы жок болуп калат да бизгечи. Ошону как положено цифровизация Кыргызстанда өзү жакшы эле өнүккөн. Ошонун негизинде информация түштү, ушул жол жабык, ушул жол жабык. Биз бул жолдорду жабылган жаңылыктарды угабыз, Инстаграмдан көрөбүз, тияктан көрөбүз, бияктан көрөбүз, биз билебиз да. А бирок мага окшоп ар жак бул жактардан келгендер, миграцияда жүргөндөр
Кыргызстанга келип жолду билбейт да. Ошон үчүн навигатормен жүрөбүз да. Мен лично мен ошондой навигатормен жүрөм да. Бир жагы жабык болуп калса, мен эмне үчүн өзүмдүн башымды оорутушум керек башка жол издеп, когда Яндекс навигатор турганда. И когда Яндекс эме Go өзү айтат. Биздин койгон маршрут менен жүр, ошол маршрут кандайдыр бир вопростор болуп калган болсо, ошол биз койгон маршрут менен жүргөн үчүн биз сага жардам беребиз деген сөзү бар да Яндекстинчи. Эгерде сен өзүң жолуң менен башка жакка жүрүп кеткен болсоң, ошол жол сенин убактың кошулуп калган болсо, сага эч кандай промокод берилбейт. Эми Россияда ошондой болчу да. А бул жерде получается промокоддор берсе анча-мынча берип коет, бирок азыр кайтып келем ага. Мына ушул как раз таки ушу навигатор боюнча. Силер деле ошондой эмеге попал болсоңор керек. Ошол үчүн өзүңөрдүн оюңарга жазып кеткиле. Ушуну оңдосун. Цифровизация Кыргызстанда жакшы өнүккөн. Эгерде эртең мына жол жабылды, же бул жол жабылды деп туруп информация түшкөн болсо, Яндекс обязательно сразу ошону картадан корректировка кылыш керек. Кирпич коюш керек. Жанагындай мен байкадым, жанагындай кирпич коюлган жерлерге Яндексте корректировка кылгандачы жол действительно көрсөтпөйт. А бирок жанагындай жолду чукул ремонттору жүрүп атат деген жерге жолду салып берет экен да. Ал жер уже полностью жабык болуп атпайбы? Ошондой моменттерди Яндекс өзү караш керек да, автомат түрдө ошол жабыкчылык болсо башка жолду альтернативный түзүп бериш керек да. И ошол башка жол түзүлгөн маршрут менен акчаны эсептеп бериш керек бизге негизи. А биз башында алабыз, там 25-н көрсөтөт, 350 сом заказ, грубо говоря. Ошол заказга 1 саат барасың да. Пробкаларга байланып, жабык жол менен айланып, кайра бияка барып 1 саат убакыт берет. А компенсация жок. Эч кандай промокод жок, эч кандай бир мындай ништяктар жок да. Ошол үчүн заказдын акчасын туура эсептеп, жана картаны туура оңдоп берсин деген мен оюм. Анан кийин отменалар боюнча көпүнчө бизде Кыргызстанда наличный расчет. Ошол себептен анча-мынча заказдар отмена болот. Барганда элечи, барганда там 7 мүнөткө чейин күтөсүң да, чтоб активность жоготпош үчүн. Бирок ошо 7 мүнөткө аз калганда заказдар отмена болуп кетет. Плюс история заказдан көрө албайсың. Чё за заказ, кандай не болду? Поддержкага жазайын десең, эмени ушул заказ отмена болуп кетти, мындай болуп кетти деп. Номер заказа же аркы беркиси, грубо говоря. Анан ошол отмена болуп кеткен заказга хоть наличный расчет болсо деле промокод бериш керек негизичи, потому что сен убактын кетирип баратпайсыңбы? Промокод жанагындай на приоритет эмес. Именно 1 саатка, хотя бы 1 саатка без комиссии. Ошондой сунушумду киргизгим келет мен лично. Так, навигация жөнүндө айттым. Навигацияны обязательно оңдош керек, чтобы ушундай моменттерден качыш үчүн. Анан поддержканын водительдерге кылган мамилеси. Мен түшүнүп атам, звонок, жанагындай звонок поддержка деген бар го, мисалы үчүн башка шаарларда, то есть башка өлкөдө. Мен лично өзүм примерди, Москванын примери келтире атам да. Поддержка кылсаң болот, там чалып туруп ушундай түшүндүрсөң болот. Кыргызстанда андай жок. Бирок могу налогторго кошулуп, налогтор көбөйгөнүнө же комиссиясы көбөйгөнүнө байланыштуу получается спрос бар да, таксиде жумуш бар. Анан алгоритм, таксинин алгоритми 500 сом эмес, уже 700 сом кыла турган возможность жүрөт деп ойлойм да. Ар бир таксисттин мисалы үчүн 10 сааттык сменасына, грубо говоря, саатына 700 сомду иштеш керек өзү негизи. Кыргызстанда, по идее. Азыркы учурда 500 сомдон болот алгоритм, ошону түзүлгөн экен. Но мына өзгөрүүлөргө байланыштуу мен ойлоймун 700 сом кылса жакшы болот. Эми общий итог келтирейин, кандай өзгөрүү кылса мен оюмча жакшы болот. Ошол өзгөрүүнү силер колдойсуңарбы, колдобойсуңарбы, колдонбой эмес көрсөтсөңөр, анда жазып кетти өзүңөрдүн идеяңарды. Канчалык көп жазып, канчалык көп эгерде комментарийни көбөйткөн болсок, ошончолук внимание дагы бөлүнүп калат да. Возможно, Яндекстин представители ушуну көрүп калып туруп, ну, хорошо, кылабыз деп туруп, өзгөртүүлөр киргизип коюшу мүмкүн. А бирок ошону өзгөртүүнү көрсөтүш үчүн, жеткизиш үчүн биз ошондой эме кылыш керекпиз да, мына биримдүү болуп туруп, уюмдуу болуп туруп, жеткизиш керекпиз. Заказдын акчасын көбөйтсө, отменаларга промокод берилсе, навигацияны оңдосо жана поддержканы жакшыртса. Ушул өзгөрүүлөрдү киргизсе мен аябай сонун болчу деп ойлоймун. Силер деле ошондой ойдо болсоңор керек. Азыр ушул видеону киргизем, мына бүгүн 2-сентябрь. Так, 3-төн 20 өттү. Азыр ушуну киргизем. Ушул моменттен колдоп, комментарий жазып, лайк басып,
комментарий жазгандан кийин видеону бөлүшүп койсоңор жакшы болот. Ушул видеону канчалык көп көрсө, мен ойлоймун өзгөртүүнү да киргизет болуш керек. Ийгилик барыңыздарга.